кыргызстар менен куттуктайм. Кыргыз бул эмне дегенде, кыргыз бул манас, кыргыз бул ак калпак кийген жигиттер. Биз кылымдан кылымга мүмкүн 1000 жылдап калпак кийип жүргөн элбиз. Калпак бул биздин тарыхыбыз, калпак бул кыргыз да. Баарыңыздарды ошо калпак күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул жөн эле ушул күнү калпак кийүү эмес, биз ар дайым билишибиз керек, даңкташыбыз керек, бакташыбыз керек. Бул биздин ошо ата бабалардан келаткан өзүнүн эл аралык дүйнө жүзүндө бир гана бизде бар экенин жана ошондой эле мындан ары дагы муундарга өткөзүп беришибиз керек. Кыргыз элинин баарын бүгүн калпак күнү менен куттап берет. Иштерине ийгилик, ден соолук, мамлекетибиз өнүгөсүн дейбиз. Кирип келген Рамазан айы ораза менен куттуктаймын. Бардыгыңыздарды Алла Таала ойлогон ой, тилек максатыңыздарга жеткирсин. Элибиз, журтубуз, мамлекетибиз өнүгүп өсө берсин, тынчтык болсун. Ошол менен катар бүгүнкү күндө, бүгүн калпак күнү, бардык мырзаларды калпак күнү менен куттуктап, ар дайым башынан ак калпак түшпөсүн. 5 март кыргыз элиме чын жүрөктөн калпак күнү менен куттуктаймын. Ар дайым калпагыбыз башыбыздан түшпөй, бүт эл журтубуз биргеликте калпакты даңктайды, бактайды. Урматтуу, кымбаттуу кыргыз эли. Биздин элибиз үчүн, кыргыздар үчүн ак калпак аябай маанилүү нерсе. Ошол ак калпак күнү менен баарыңыздарды чексиз бакыт, чексиз ийгилик каалайм. Бүгүн Кыргызстанда ак калпак күнү. Бул кыргыздын улуттук символдорунун бири. Ушул күндө Жогорку Кеңештин атайын чечими менен ак калпак күнү деп белгиленген. Ушул күнкү майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Ошондой эле бул быйылкы ак калпак күнүбүз улуу ораза айыбызга туш келгендиктен жалпы мусулмандардагы 30 күндүк ыйык ораза айыңыздар менен куттуктайм. Туткан оразаңыздар кабыл болсун. Урматтуу Москвадагы мекендештер, эгерде сиздерге Москвадан Казакстанга кирди чыкты кызматы керек болсо, Заир деген жигитти өзүнүн айдоочулар жамааты менен сунуштайбыз. Телефон номуруна азыр чалыңыздар. +7 926 421 1605. Бул жамааттын кызматтагы унаалары жалаң Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаалар. Унаалардын техникалык абалы, ал эме салондогу ички тазалыгы айдоочулардын тажрыйбасы дагы эң мыкты абалда. Бул жамаатты пайдаланып, Казакстанга, чек арага чыгып кирсеңиздер болот. Кызматыңыздарда байланышыңыздар.